Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Жалпы Асыл Зат YouTube каналын көрүп жаткан айымдар бардыгыңыздарга менден чоң жана ысык салам. Бардыгыбыз орозобузду кармап Рамазан айын узатып алдык. Ал эми учурда Шаввал айында турабыз. Шаввал айында 6 күн орозо кармаса, 1 жыл орозо кармагандын соогун алат деген маалыматты сиздер да уксаңыздар керек. Мен бул боюнча иликтеп, изилдеп карап көрдүм жана ошол өзүм билген маалыматтар менен сиздерге бөлүшөйүн деп чечтим. Ооба, 6 күн орозо кармоо бул жакшы нерсе. Муну кармасаңыз болот, кармабасаңыз деле өзүңүздүн эркиңиз. Кармасаңыз сооп табасыз, кармабасаңыз күнөөкөр болбойсуз. Биздин Рамазан айында кармаган орозобузга 10 ай орозо кармагандай сооп берилет. Ал эми андан кийинки Шаввал айындагы 6 күндүк сүннөт орозону кармаганыбыз 2 ай орозо кармагандай болуп эсептелип, ошону менен жалпысынан биз 1 жыл орозо кармагандай соопторго ээ болобуз. Бул Шаввал айындагы орозону кармоонун эмне зарылчылыгы бар деген суроо туулса, анда бул биринчиден соопту көп аласыз. Бул боюнча жогоруда айтып өттүм. Ал эми экинчиден болсо, сиз организмиңизде мурдагы калыбына алып баруу үчүн керек. Анткени биз Рамазан айында кечинде тамак жеп, күндүз орусча айтканда обед кылган эмеспиз. Бул кайрадан мурдагы Рамазанга чейинки режимге түшүрүү да. Бирок ошол эле учурда мурдагыдай көп жеп албастан, акырындык менен гана ашказандын иштөөсүн бузуп албай, андан аркыдагы кийинки келаткан Рамазанга чейин сак саламатта жүрүүнүн бир пайдасы үчүн десек туура болот. Эми муну Рамазан бүткөндөн кийинки эле Шаввал айы кирип келер менен эле кармаш керекпи деген суроолор туулушу мүмкүн сиздерде. Эң эле биринчи, сиздер мурдакы Рамазан айында калтырган орозо күндөрүн толуктап беришиңиздер керек болот. Бул шарттуу түрдө. Мисалы 3 күн, 6 күн, балким 10 күн кармабай, балким ден соолугуңузга же сапарда жүрүп кармабай калган болсоңуз, ошонун бардыгын толуктап берип, андан кийин Шаввал айы бүткөнгө чейинки аралыкта сиз 6 күндүк орозону кармашыңыз керек болот. Эгерде кааласаңыз 6 күн катар менен кармасаңыз болот. Эгерде кааласаңыз Шаввал айы бүткөнгө чейинки ар кайсы убакыттарда кармасаңыз болот. Биринчи жана 4-күнү кармаган болсоңуз, бул соогу өтө көбүрөөк болот деп айтылат. Себеби билсеңиздер керек, 1 жана 4 күндөрү нафил орозолору кармалат жана андагы өзүнүн соогу бар. Эми кайсы убакытта ооз бекитип, кайсы убакытта оозду ачабыз деген суроолор дагы пайда болушу мүмкүн. Рамазан айында кармаган сыяктуу эле эртең менен багымдат намазына чейин оозуңузду бекитесиз, андан кийин шам намазынан кийин оозуңузду ачып тамактана берсеңиз болот. Ниет кылганда ниет кылдым Шаввал айынын 6 күндүк орозосун кармоого деп ниет кыласыз. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям кимде-ким Рамазан айындагы орозосун толук кармап, андан кийинки Шаввал айындагы 6 күндүк сүннөт орозону кармаган болсо, 1 жыл орозо кармагандан соо берилет деген. Келгиле, бардыгыбыз пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн тирилтели жана өзүбүзгө көптөгөн соопторду табалы. Ал эми бардыгыбыз Аллах Тааладан кийинки орозого жеткирүүсүн насип кылып, суранып, көп дуаларды кылалы. Бүгүнкү маалыматымда сиздерге пайдалуу болду окшойт. Сиз бул орозо тууралуу маалыматтарды мурда билчүсүзбү же бул видеодон кийин билип калдыңызбы? Комментарийге жаза кетиңиз, себеби мен чыгарып жаткан маалыматтар сиздерге пайдалуу болуп атабы, мен дагы ошону билгим келип жатат. Эгерде пайдалуу болуп аткан болсо, мындан кийин дагы сиздер үчүн маалыматтарды чыгарып турганга аракет кылам.